КСДП фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев партиядан чыгарылды. Бул тууралуу партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын ырасташынча, Рыспаев КСДПнын партиялык ишмердүүлүгүндө өлкөнүн келечеги тууралуу сүйлөшүүлөр, тилектештик болгон эмес. Эгер ТЭЦ боюнча КСДПнын күнөөсү далилденсе, мен бул партиядан кала албайм. Анткени биз бул партияда туугандашып жашаган жокпуз деп айтканы аны партиядан кетирүүгө негиз болгон. Бирок Рыспаев КСДПны ТЭЦ боюнча айыптабаганын, өзүн партиядан четтетүүнүн төркүнү башкада экенин айтат. Анын айтымында ал Атамбаевди партиянын төрагалыгына шайлаган съездге барбай калганы үчүн мүчөлүктөн чыгарып салышты. Белгилей кетсек, КСДПнын саясий кеңеши кечээ жыйынга чогулуп Кожобек Рыспаевди КСДПдан чыгаруу чечимин кабыл алган. Ага жалпы 36 мүчөнүн 23-ü катышып, баары бир добуштан сунушту колдошкон. Кожобек Рыспаев 2010 жылы Ар намыс саясий партиясынын тизмеси менен 5-чакырылышта, 2015-жылы КСДПнын тизмеси менен 6-чакырылышта жогорку кеңешке депутат болгон. КСДП буга чейин пикир келишпестиктен улам жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевди да мүчөлүктөн жана фракциядан чыгарып салган. Айрым маалыматтар боюнча партиянын катарынан чыгарылчу кезек эми абактагы Осмонбек Артыкбаевди экени айтылууда. Атамбаев 31-августтагы Ала Тоо аянтында өтчү эгемендик күнүнүн расмий салтанатына келүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Азия Ньюс гезити бүгүнкү санында жазды. Анда Атамбаев душмандары менен бир катарда турууну каалабай турганын эшиттик деп жазган. Андан ары Атамбаевдин аянттагы майрамга келүүнү туура көрбөгөн себептерине токтолгон. Буга чейин Жээнбеков менен Атамбаев урушуп кетишкени жашыруун эмес, бет карашпай калышкан. КСДП бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына кескин түрдө сын пикирлерди жарыялап, элдешкис оппозициялык нукка түшүп алганы ырас. Ошого катар Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов жана башка КСДПнын лөктөрү түрмөдө жатышса, Атамбаев кантип аянттагы эгемендик майрамын бийлик өкүлдөрү менен өткөрөт? Моралдык кодекс жол бербейт да деп жазган аталган басылма.